Assalamu alaikum dostlar. Biz Bishkek şahrının mэриясында oturabız. Bishkek şahrının mэриясында oturabız. Ошол мекеменин ичиндебиз. Баягы шаардагы парковкалар боюнча саат бүгүн 3:50 келгенбиз. Мына азыр саат канча болду? Saat 7:40 болду. Üstünde mına ocakta bizde kirgizүүгө hiç kim şart түзүп берген жок. Geldik, dalayına çaldık, bari jabıldı mına. Üstünde vice-mэрler oturat. Aparat жетекчиси oturat. Жардамчыларына çalıp takır түшүрө албай койдук. Бир да жетекчи бүгүн чыкпай атат. Биз кирели десек киргизбей атат. Кубан мырза, сизден эки ооз сөз. Ошол Додос жарым күн болду жаңы эле могу жерде мэр эле эмеде экен, Турцияда экен. Калган бардык вице-мэрлер номерлер турат. 100дөн жолу чалып, мына чыгабыз, ана чыгабыз деп. Бирөөсү да чыгып, ачык биздин суроолорго жооп бере албай турушат. Ошон үчүн чыкпай отурат. Биз дагы кетпей турабыз ушул жерде. Үстүдө калкандар 5 вице-мэр отурат. Тамак ашынан бери алдырып атат, бияктан көрүп турабыз. Ылдый түшкүлөр вице-мэрлер. Суроолорубузга жооп бергиле. Парковка маселеси, эвакуация маселелери өтө көйгөйлүү көрүп атсаңар. Ошол бир жаңы бир вице-мэр көрүп калдык. Ал дагы азыр чам дегенден ал дагы үстүндө камалып калды. Биз эми Биз кетпейбиз достор. Анткени бүгүн чыкпай окшойт. Буларды до конца иштетели, таң атканча болсо дагы биз кетпейли деп атабыз. Булар качан чыгып жооп бергенге чейин. Мына эшикте караңгы кирип калды, көрсөңүздөр. Уже шам көз байланып калды. Эми айтайлы дегенибиз, урматтуу достор, бийликтин эң чоң катачылыгы мына ушул тосмолордо болуп атат да. Ушул нерсени айталы деп атабыз да сиздергечи. Мамлекеттик мекемелерден ушул нерсе жоголмоюнча эч качан ал мекеме оңуп, адамдардын маселеси чечилип, мына мэриядагы шаардын көйгөйү жөнгө салынып калбайт. Мына ушул тосмону жоготкула. Урматтуу мэр, урматтуу өкмөт, бийлик, жоготкула. Ушул тосмонун кереги жок. Бул жака эч качан тарыхта көрдүңөрбү ушул мэрияны бирөө келип жардырып кеткен, же бундагылар бул жердегилерди атып кеткен жок. Бардык адам бул жерге көйгөй менен келет. Маселесин чечкени келет. Арыз моңун айтканы келет. Анан келсе эле бул жака аппарат жетекчисизби? Сиз аппарат жетекчисизби эке? Сизби? суроолор бар. Эбеке. 5 сааттан бери күтүп отурдук. Мен эмне үчүн күтөт? Сиз аппарат жетекчисизби? Мындай суроого жооп берип коюңуз да, эмне мындай эме болуп атасыз? Ташнакай сурап атпайсызбы сизден? Эмне үчүн биринчи суроо? Эмне үчүн саат 3:50 келдик? Жардамчыңызга чалдык, такыр эле чыкпай койдуңуз. Мен ишим бар да, жумушум бар да. Эмне иш кылып атасыз? Мен сизге отчет беришим керек. Беришиңиз керек. Сиз кимсиз, мен түшүнбөй атам. Мен журналистмин. Жаранмын. Шаар тургунумун. Сиз элге отчет беришиңиз керек да, эмне иш кылып атканыңыз жөнүндө. Сизге берилбейт ал, мындай болуп калыңыз. Удостоверением миллион көргөм. Сиз журналист экенин мен түшүнбөй атам. Сиз действительно журналистпи же кимсиз? Эмне үчүн мени тартып атасыз? Сизди жана байланышка чыкып биз эле мына чыгам деп. Жардамчыңыз айткан жокпу эч нерсе? Жок, менде совещание болуп атпайбы күндү. Эч ким жок азыр, баары кетип берүү. Силер эмне кайсы маселе боюнча келдиңиз? Биз парковкалар боюнча. Мен парковка бизде Аппарат жетекчиси билесиз да сиз? Кимди, киммен Жоқ, бізде вице-мэр бар. Парковкалармен заниматься.
туура. Ошону чыгып жакшынакай адамдарга жооп берип, тосмодон могу охраналарды коюп койбой эле элге ачык болбойсуңарбы? Мындай эл маселеңерди бул жакка бир көйгөй менен келет да, чынбы? Көйгөй менен келет да. Эч ким чыккан жок. Бирөө да чыккан жок. Бир киши чыгып жооп берген жок. Улам шылтып айтат, тиги пресс службаңар баш болуп алып. Эч ким чыккан жок. Сизге телефондон чалдык, сиз да айттыңыз, мына азыр чыгат деп коюп, мына 3төн бери күтүп отурабыз. 3:50 келгенбиз. Менин маалыматым боюнча сиздерге айтышты. Вице-мэрди бүткүлө, парковка боюнча ишти алып барган вице-мэрди бүткүлө. Туура? Ошол вице-мэрди силер күтүшүңүз. Чыкпай отурбайбы? Мен өзүңүз да чыккан жоксуз го, аштактар чыкпай атабы. Эч ким чыккан жок. Менин ишим башка. Вице-мэрди бүткүлө деп дагы эч ким айткан жок. Сиз азыр айтып атпайсызбы? Мен аны билбейм. Негизи аппарат кандай иштеш керек? Жарандар кантип Адам жарандардын баары эле ушундай күтөбү? Мындай дайыма ушинтип. бир да вице-мэр кабыл албайт. Жок, силер туура түшүнүштүр. Туура түшүнөлү да, ошо бизде эле, сиз да бизде. Ар бир багытта өзүнчө вице-мэр бар. Биринчи вице-мэрден баштап жөнөкөй вице-мэрге чейин социалдык маселелер боюнча вице-мэр бар, туурабы? Транспорт боюнча вице-мэр бар, курулуш боюнча. Анан ошондой багытта сурооңор бар болсо, ошол вице-мэрге кирип же жолугуп, кандай жол менен сүйлөшөсүңөр, ошол суроолорду коюшуңар керек да. Туура? Аппарат жетекчи катары сиз мисалы Мен аппарат жетекчи катары вице-мэр жок болсо, мына МП стоянки и эмне деген бар, муниципальный предприятие бар. Эмнеге аны мисалы бизге жолук эме кылган жоксуз? Же бир ошол вице-мэрдин жардамчысы да бар, мисалычы. Вице-мэр өзү эле иштебейт да, жалгыз. Стоянка, парковкалар менен мен өзүм алар менен займашып. Вице-мэрдин жардамчылары бар да. Вице-мэрдин жардамчылары. Сиз ошону эмнеге чечип берген жоксуз? Ушунча убакыттан бери сизге канча жол чалдык? Мен сизге эмне Кабинеттен чыкпай койдуз, кабинеттен чыкпай койдуз. Бизде забордон секирип кире албай койдук. 3-4 жыйын болду, туурабы? Мен 5 мүнөттө 5 сааттан бери бир жолу чыкпадыш да. Мындай болбойт да мында. Парковка боюнча силерде маселе болсо? Маселе бар да. Ошол боюнча курирующий вице-мэр менен силер жолугуп Чыкпай отурбайбы, ичинде отурат баары чыкпай туруп. эмне болот, мен аны билбейм да. Сиз аппаратты жетектейсиз го, мындай. Аппарат кантип иштетебиз? Мэриянын аппараты Кантип иштетебиз? иштетебиз, ошо жөнүндө айтып бериңизчи. Мына тосмо сиздерге карайбы? Сизге карайбы? Түздөн түз. Кирип чыгышы. Жүрбөйсүз 1 мүнөт көрөлү. Айтып коюңузчу, мондай болот. Жок, көрсөтүп койбойлубу? Жок, көрсөтүп жүрсөңүз. Мына бул укук коргоо кызматкерлерин эмнеге кыйнайсыздар? Мындай негизичи бул кишилер башка коопсуздук маселе жөнүндө иштеши керек. Мына ушуну такыр эле алып таштабайсыңарбы? Кереги жок байке ушунун. Адамдар келип, маселесин түз сиз менен сүйлөшүп, биздей болуп 3,5 саат күтпөй, маселени чечип кетиш керек да, чынбы? Сиздерге окшогон тартипти бузган Биз тартип бузуп атабыз. Кандай тартип? жанатан бери буну талкалайбыз деп эмне кылып атасың? Мен түшүнбөйм. Ким талкалайбыз деп атат? Мен колум кошобой мына жакшы билем эмне болуп атканын. Бирок менин угушум боюнча силер бул жерден тартипти буздуңар. Талкалайбыз деген жокпуз, буну алып коюш керек. Алып койгула деп атасыз. Буну коомчулукка ачык болуш керек. Буга чейинки бийликтер, буга чейинки мэрлердин мына азырчы жок. Билбесеңиздер үйрөтөбүз. Мен билем, жакшы билем. Анда алыңыз, муну алып коюңуздар. Муну алгыла. Жалбаш керекпи? Адамдар келип, шаар тургундары келип, маселени айтышы керек сиздерге ачык. Эмнеге албайсыздар? Ошону айтып бериңизчи анда. Шаар тургундары келип, сиздерге маселени ачык айтыш керек. Сиздерге жолугуш керек. А сиздер удобный кылып кияка жакшынып алып атасыздар. Силердин убактыңар көп болуш керек, мен түшүнгөнүм боюнча. Жок. Кандай көп? Жок. Убактыбыз жок. Эмес менен келип атабыз. Келип бул Сиздин убактыңыз алтындай болсо, мен bizde de убакыт ошондой алтын менен. Силер деген бул жерде тартипти бузуп. Тартип бузган жокпуз. Тартип бузуу болду. Канча саат дедиңер? 5 саат. 5 сааттан бери бул жерде скандал. Принципиально туруп атабыз биз бул жердечи. Биз адамдар пример катары туруп атабыз. Миллион айдоочунун көйгөйү бар. Шаар качан чечет ошол суроолорду? Кантип? Ошол парковкалар боюнча Жо биринчи эле сиз мына аппарат экенсиз, мейли ал жакты таанып атабыз. Ал жактан колуңуздан келбесе мындай кылыңыз.
кыскача мына. Бул жактагыны мына жакта элге ачык болгула. Мындан кийин адамдар күтпөсүн. Анда бүткөндө сүйлөшүп алгыла. Сизге могул тосмо боюнча анда сиз. Муну алдырып койгула. Вообще элдер келип жакшынакай маселесин чечип кетсин. Орду менен бул жерде турат. Жок, жарандар кантип Шаар тургундары көйгөйүн айтыш үчүн мына жерде жалдыратат экенсиңер. Мунуларды коюп алып, же буяктагылар нормально жооп бербейт экен мына жактагы адамдарга. Анан силер жалдыратып адамдарды суй жыгылтат экенсиңер. Болбойт мындай байке. Силер эми жаңы бийлик келгенден кийин элдин ишенимин алышыңар керек. Мурдагы бийликтегилердин катасын кайталабашыңар керек. Мына ушулар жок болушу керек. Ушулар ачык болгондо адамдарда ишеним пайда болот силергечи. Мындай жарандар менен жарандар кабыл алуу боюнча өзүнчө график. Графикке карабайт. Шаар тургуну каалаган учурда келип, мисалы үчүн 100 киши 4-күнү келсе 100 кишини кабыл аласыздарбы? Мен бүгүн личный прием граждан дегенди өткөздүм. Канча киши кабыл алдыңыз? Канча киши? 4 киши. Бишкек шаарында канча киши бар? Мага жазылган 4 киши. Бишкек шаарында кеминде 100 киши келсе эле силер алапайыңар таппай каласыңар. ошо бюрократия каршы болуп атабыз. Ошондой. Ошол Болуш боюнча вице-мэрибиз бүгүн 20 киши кабыл алды. Неге жазылган? 4 эле киши келип кетти. Жазылгыла. Жазылсаңар ошол эме менен биз кабыл алабыз. 4 эле киши экен. Мына 5-кылып биз неге мындай түз кирип эле сиз менен жолугуп маселелер талкуулай албайбыз? Неге 5 саат күтөбүз? 3-4 совещание болду. Вице-мэрлер менен совещание болду. Эл аралык кызматташ боюнча бөлүм менен совещание болду. бүт эле шылтоо да. Адамдар келсе эле совещаниеда деп тиги жардамчыңардын ошол көйгөй бар экен. Ушуну жоготкула байке. Качан келсең ал совещаниеда. Качан келсең бул совещаниеда. Совещание жыйыныңардын жыйынтыгы жок болуп атат да. Ошон үчүн сизге биякта бул жерде тартипти бузуп, скандал журналист эркин маалымат алууга укуктуу. Конституция уруксат берет. Силер мына жерде жарандарды эмес, журналисттерди өткөзбөй атасыңар мына жерденчи. Билбесеңер эми жакшы билип аласыңар. Мэриядан дагы өйдө турган ак үйгө кенен кирип, кенен каалаган кабинет. Жогорку кеңеш ачык ушундай. Неге мэрия андай болбойт? өз убакыт менен келгиле, жазылгыла. Кайсы эмне проблема? Проблеманы айтып. Биз проблеманы айтсак, сиз ал жакка тийишиңиз жок экен. Эми сиз мына проблеманы алып коюңуз. Мына ушул сизге аманат. Элдер ачык маселесин чечип кетсин. Муну алып коюңуз, мынтип коюңуз. Биз өзүбүз чечип алабыз, анычы. Сиздер чечпей атпайсыздарбы? Кана чечкениңиздер мына. Аны билбейсиз. Муну алыш керекпи, же мынтип коюш керекпи? Айтып бериңиз анда, сиз билсеңиз айтып бериңиз анда. Мен ордума барып отуруп иштебейсизби? Кеп ошондо да. Менде шапка өрө турган акчам жок да андай. Бул жерде иштегеним, мен ошол кызматка татыктуу үчүн иштеп атам. Анда татыктуу болсоңор 5 саат күттүрбөгүлө байке. 5 саат күттүргөнүңөр татыктуулукпу бул? Билбейм да 5 саат күткөнүңүздү. Мен кайдан билем 5 саат күткөнүңүздү? Камераны көтөрсөңүз билесиз эртең. Ал деген сиз 5 саат күттүңүзбү? Ал сиз Жаңы эле айтып атпасызбы? Сиздер жаңы эле көргөнүңүз 5 саат күтөндө өзүңүз калуу менен күттүңүз. Мен деген аны билген жокмун. Турам? О, билген жокмун дегениңиз. Азыр дагы күтөм десеңер бүткүлө. Күтөбүз. Аягына чейин турабыз. Салам айтып коюңуз тиги вице-мэрге. Мэриянын аппарат жетекчиси экен. Аппаратты ушул адам иштетет экен. Болгон мэриянын баары. Тосмо. Могу жакта дагы биздин Темир Махмутов деген агайыбыз айтып атат. Бул калп сүйлөп атат, 4 киши деп. Мурда бир жума мурун мен барганда киши көп деп шылтоо кылышты. Мына ушундай шылтоо да, булар совещаниеда дейт, башка да дейт. Мына ушул нерсени жоготушу керек да. Улукбек Асамидинович, Улукбек Марипов агабызга да кайрылабыз ушундай нерселерди жоготпойсуздарбы? Ушул качаңкы эски бир Советтер Союзунан калган ооруда могуларды коюп коюшчу. 5 саат күтүп бир мындай болбошу керек да, дайым ачык болуш керек. Эл
каалаган учурда келип маселени чечип кетиш керек, суроолоруна жооп алышы керек. Буларга келсең эле бүт совещаниядакин жетекчилердин баары ушу жыйынтыгы жок жыйындарда эле отурат. Калп эле отурушат ошактачы. Ошол достор, мына жакшы көрүнүш эмес да негизи, уят эле. Чыкпайт эми булар. Мына саат канча болду азыр? 8-ге 5 минут болду. Ачык болсо 4 сааттан ашты. Мына бүгүн биз атайын принципиальный достор, принципиалдуу өзүбүздүн убактыбызды курмандык кылып, атайын күтүп атабыз да, бул кандай, булардын эмеси, мындай намысы канчалык болот экен, аягына чейин күтөлүчүчүлөр айтканын кылып деп атабыз да. Булар дагы кычагандай чыкпай отурушат. Баягыда биз мына арт жагында билебиз да бул системанычы. Могу камера көрүнүп атпайбы? Ошол жагынан артта эшик бар да, запасной эшик. Ошол жактан жашынып, анан үстүнөн могу жактан качып чыгып кеткенбиз өйдөгөч, могу тосмодон өтпөйчү. Анан кийин ошол жакта бир ызы чуу болду эле. Анан ошондон кийин бизди черный списокко киргизип коюптур. Буяктан келгенде эле бул жактагы биздин укук коргоо кызматындагы жана шлагбаум турат го эшикте. Ошол жактагылар сразу доложить этет экен биздин машина киргенде. Чып бул жак бизге бекип калат могу жакчы. Анан чалсаң эле совещаниеде болуп калат баарысы. Бул мэрияда жалаң совещаниеде ушундай оорулар жоготуш керек. Жетекчилер эрктүү болуп, моундай нерселерди жоготуш керек, элге ачык болуш керек. Качан элге ачыктык менен эл аябай мындай эркин кирип маселени чечип чыкканда бийлигине болгон ишеним пайда болот. Мына ушул тосмолор мурда кайсы президенттердин башын жесе, азыркы президенттикке дагы ушул чоң жолтоо болот. Ошонун карьерасына, ошонун тагдырына да чоң таасир этет да. Мэрлерге мына камалбаган мэр жок. Бүт баарысы камалат ушу тосмодон кийин. Тосмону ачпай жүрүп. Көйгөйлөр билбей жүрүп. Мындай логикасы да ушунун туура эмес да, мисалы. Адам маселеси менен келгенде психологически могу жерде уже тосмо турат да. Кирген эшиктен бисмилла деп эле киресиң. Кирсең бул жак тосмо турат. Уже биринчи психологиялык атака. Адамдар ушул жерден келет дагы, ай деп туруп мындай ичинен карапайым жөнөкөй адамдар ушуну кабыл алат да. Биздин маселелерге да тосмо бар экен деп. Чоңдор түз эле кирип кетет. Ошол эшикте караңгы болуп калды. Укмуш иштейт экен, бирокчу мындай күндө ушундай иштесе аябай жакшы да. Күндө эле ушундай чыгышабы экен? Же ар кандай? Түндө? Охо. Катуу иштеп атыптыр достор. Кол чаап коюңуздар бияктагыларга. 12-ге чейин иштегенде бирок Калп сөз эмес, чын сөз да. чын 12-де кетеби? Мэр канчада кетет? Эртең менен эң биринчи ким келет мэрияга? Эң биринчи ким келет? Адамдардан эң биринчи бул жактан мындай эң биринчи бияка ким келет? Жөнөкөй эмелер бит рабочийлер. Жетекчилерден 9-да башталат да? Мына бул жактагыларды тааныштырып коелу достор. Бул баягыда
азыркы төрага Кангантиевтердин туугандар уругунан болот. Кубанычбек деген. Баягыда ушул парковка жөнүндө сүйлөсөк айтып атпайбы бизгечи? Азыркы шаардык кеңештин төрагасычы. Мен коомдук транспорт менен жүрөм, жеке автоунаам жок депчи. Каратып туруп ошол жерден бизди алдап коюп атпайбы? Анан эле нары бир 20 метр нары барды дагы өзүнүн кызматтык унаасы менен Камри менен кетти да. Дал ушундай ордунан калпты сого турган төрагалар бар да бизде. Кийин видеосун чыгарабыз го. Кызматтык унаа менен жүрбөйм, автоунаам жок. Мен коомдук транспорт менен жүрөм деп мындай айтып атпайбы? Анан 20 метр нары барып. Ошол жөнүндө сиз көп болбодуңузбу дейт Кубан мырза? Коомдук транспортта жүрөм, парковка маселелерин билбейм, стоянка маселесин тартып билбейм балдар деп туруп. Машинасы Камридин айдап кетип калганда биз таң калып калдык. Бул кандай болуп калды? Видеосу бар. Ушундай. Чорный ходдон кача элек биз ушул жерде турабыз да, могу жерден мэрияда бир эле ход бар экен, үстүнөн 2-3 этажда да аларчы вицелер. Ушул жерден гана түшөт да, башка жакта ход жок. Могу жерден көрүп алабыз да, биз ушул жерден жылбай турабыз мына. Какайып. Могу столго очередь менен отурабыз. Кубан мырза отурат, анан бир аз мен отурам дегендей. Анан зериккенде бул жактагы укук коргоо кызматкерлери агаларыбыз менен таанышып, сүйлөшүп, убакытты өткөзүп турдук мына канча сааттан бери. Зарядкам өчкөнү калып тур да. Ошол мэрия жөнүндө сыртынан экскурсия кылып берели. Мына жаңы мени коюп тур. Бул адам жүзү менен тааныйт экен. Карап туруп бир көрүнсө эле сразу мына ход ачылат экен. Жана мэриядагы коррупционерлерди, ууруларды ушул камера тааныса жаман сонун болот эле да. Ушунан киргизбей койсо, ушуну коррупционерлер тааныла турган кылып чыгарса сонун болмок да ушу кытайлар. Бул жерден далайы өтпөй калмак, жанагы төрагалар дагы, вице-мэр жана аппарат башчылары дагы. Бул бирок ошо жегичтерди жакшы тааныйт. Точно айттыңыздар. Бул жака аппараттарга электрондуу эмелер турат экен. Мэрди шайлайбыз, айлыгын төлөйбүз, айгулчун беребиз, кабинетти беребиз, отургузабыз. Мэриянын полный баарын бергенбиз да. Анан ошол жарандар, шаардыктар бүт айлыгынан бери төлөп беребиз. Анан өзүбүзгө кайра ушундай тосмонун бизге кул болуп иштей турган, кайра койдуруп туруп, кулдай иштей турган жетекчилер киргизбейт. Милицияны койдуруп, өзүбүз ошо кайра акча төлөп берип, өзүбүз ошого кире албай калабыз. Азыркы жаңы мэрде кичине эрк болсо, мындай чечкиндүү эле жетекчи катары көргөнбүз, бирок могу аппараттагы ирип кеткен системаны, кадрларды жоготуш керек, тазалашы керек. Анан коррупционерлерди жоюп, оңоп кетсе, оңоп кетти. Мына ушундай тосмолорду алдырып эле ташташ керек дейм. Кереги деле жок да шунунчу. Бул жака адамдар мэрияны жардырайын